Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Аманшылықта, тіршілікте қайрадан көрішкеніңізге шүкір айтайын. Мен өзім 2018-де болғанменен шынында 1994 жылда отырам. Ушундай жақсы сезімдерменен ушул секундтарда жүрегімді толтырам. Анткени мен дағы ушул университетке кирип, ушул жерде окугам. Жаратканга шүгүр, билим деген чоң жараттын бутагында калган элем. Өткөндөрдүн арасында анда окуп өтүш кыйын болчу, жыргаган элем оңгон элем. Эсимде бар, биринчи жолку жыйын ушул залда болгон, мен болсо азыр эстеп атам, ошол жерде болгон элем. Азыр эми китеп жөнүндө сүйлөп берели. Бирок билесиздерби, апага жаш көргөндө кантча аябай кыйын. Мен ушулардын өзүм жазганымды угуп алып өзүм таң калып отурам. Анткени мындай сезимдер бир келет, бир кетет. Калем кармап жазсам жазып калдым, экинчи кайра келбейт. Азыр чындап ушуларды угуп атканда кантип көзүмө жаш келди. Анткени карасаңыздар, апага башка бирөөгө айтыш аябай оңой. Кызыңа деле, балаңа деле аялыңа айтпай койчу, аялың өзү эле айтып турат. Анткени билесиздер, эркектин көзү болуш керек, аялдын кулагы болуш керек. Бул жерде үйлөнгөндөр отурат, өкүл балам, өкүл кызым отурат, үйлөн электер бар. Силерге чоң кеңеш, эгерде үйлөнөм десеңер китепти көрүп окугула. Бүгүнкү бет ачардын максаты мен китепти таанытыш эмес. Бүгүнкү бет ачардын максаты адамдарды китеп окуганга кызыктырыш. Анткени Америкадай экономика державасы болуш балким кыйын. Россиядай атом бомбасын чыгарыш балким кыйын. Кытайдай космодром куруш, же болбосо айфон чыгарыш, Германияда Мерседес чыгарыш балким кыйын, бирок китеп ачып окуштун эмнеси кыйын? Бардығымыз АБВ-ны үйрөнгөнбүз, Кудайга шүгүр. Окуй албайм дегендердин бардыгын көрүп атабыз. Соткага киргенден чыкпай калып атат, баштарын көтөрбөй калып атат. Өткөндө бир окууга тапшырып атат, мен айттым, мен өмүрүмдө окуган жок элем десем, окуп эле жүрбөдүм деп. Эмне десем, соткадан окуучу болчумун дейт. Соткадан алып окуучу эле. Сотка деген адамдын мээсин кургатат, акылын мокотот, өзүнүн нурун кетирет. Эч бир пайда жок нерсе. Эч бир пайда жок нерсе. А бирок китептен пайда бар. Эгерде элибизди китеп эле окутуп алсак, көп маселе өзүнөн өзү чечилет. Анткени биздин апшкурсуз айткандай, жаштык плюс боштук проблемалардын башталышы. Көп күнөөлөрдүн башталышы, көп кылмыштардын башталышы. Ошого биз китеп окугандардын державасына айланып деп атабыз. Китепке улут деген акцияны баштадык. Дайыма көрүп атасыздар, китеп камптарды өткөзүп атабыз. Эгер огородку менен кылбасаң, ал жерге гүлзар эмес тикендик өсүп кетет экен, муну боюнча да кене сүйлөшөбүз. Даярбылбы? Презентация. Ошон үчүн бүгүнкү максатыбыз ушу китеп окуганга үйрөнүш. Эмне үчүн биз эркек балдарды китепти көрүп окула деп атабыз? Анткени сөз байлыгын көбөйткүлө. Үйлөнгөндөн кийин сөз байлыгы аябай керек болот. Жөнөкөйдө айтышып, алы менен жеңишметти жеңиши мүмкүн, бирок үйлөнгөндөн кийин эң чечен эркек учукпаган кызды жеңе албайт. Азыр силерге турмушка чыксам, күйөөмө кайшы айтпайм, сыйлайм, койчу, ошондой да болчу эле кызганбайм дегендерди үйлөнгөндөн кийин көрөсүңөр. Ошон үчүн бир кыргыздын акылман сөзү бар. Биз тескерисинчебиз. Үйлөнөрдө көздү жумуп туруп үйлөнөрбүз. Сүйлөштүргөндө да көздү жумабыз, кемчиликтерин карабайбыз. Сүйдүк, бактын түбүндө бир жолу колун кармап койду. Балким кийими жагып калды, балким прическасы, балким маникюру, балким педикюру, балким грими жагып калды, балким. Үйлөнгөндөн көздү ачабыз да тескерисинче. Үйлөнөрдө көздү ачып жакшылап карабаш керек. Үйлөнгөндөн анча-мынча нерселерге кемчиликти жумуш керек. А биз болсо үйлөнгөндөн көздү ачып алып, күн сайын кемчилигин издейбиз, күн сайын кемчилигин издейбиз. Ошон үчүн эркектер биринчиден айтышканга керек болот. Айтышканда да грамотный. Тигилер 100 сөз колдонгондо, жаңы сөз менен жеңиш үчүн сөзсүз китеп окуш керек. Бул бир. Экинчиден, аял кишиге комплимент аябай керек. Эркектин көзүн тойгоз дейт, аял кишинин кулагын тойгоз дейт. Мисалы айтат го, эркек киши дейт, үйгө келе жатканда, мисалы караңгыда келесиңби, күндүз келесиңби, түндө келесиңби, дайым эскертип коюп кел. Сюрприз кылып кирип барам деп айтпа дейт. Неге билесиңер? Эки себеби бар. Биринчиден, аял киши даярданып күтүп алыш керек. Сен сюрприз кылып кирип келсең, аялың да сюрприз кылып турган болсо, кантип күтөбөйсүңөр? Чачын тарабай, жыртык халатты кийген, бетине маска коюп алган, бул жагында кесип туруп, эки бадырамды коюп алган, көрүп жүрөгүң түшөт, экинчи көңүлүң карап тикеленбей калат.
Бул бир. Экинчиден шайтан деген бар, ишенип койгула. Шайтан кээде калыс адамдын көзүнө көрүнөт, калыбызга көрүнбөйт эле койот. Сен кирип барганда эшиктен чыгып кеткенде көрүнүп коюшу мүмкүн көзүңө. Жаман шек менен үй бүлөңдү бузуп аласың. Жараткандын убадасы бар, мен адамдын күмөнү менен биргемин деп. Ошон үчүн бириңде бириң эч качан күмөн санабаш үчүн ушул нерселерди билгин. Үчүнчүдөн үйдө эркек киши тынччылыкты каалайт. Мына жерде үйлөнгөндөр отурат, үйдө тынччылык болсо дейт. Бирок тынччылык болсо деген менен эки нерсе бар. Аял кишиге мактоо керек, жакшы сөз керек. Жаш балага, кичинекей балага накмана белек керек. Жаш балага айта албайсың, эмчил алып берем десең жок дейт, бүгүн алып бер дейт. Максимум эртеңге чейин көтөрүп аласың бүт. Аял кишинин кулагын толтуруп мактоо айтып керек. Ушул экөөнү кылсаң үйдө тынччылык болот. Эгер ушул экөөнү кылбасаң үйдө балекеттин баардыгы башталышы керек. Мен дайым айтам. Анан комплимент айтыш үчүн дагы сөз байлык керек. Сөз байлык үчүн китеп окуш керек. Күн сайын алтынын дей берсең, аял бүгүн жадайт дагы башка сөзүң жокпу дейт. Башкасын таппайсың. Менин капеллам деп айтасың. Каяктан билесиң, эгерде адабиятты окубасаң, капелла ким экен? Бокстерге окшобошу деп кой, бокстерди каяктан билесиң, эгерде жуманы окубасаң. Смок болуп кетесиң өзүнчө эле. Лондондо окубасаң, смокты каяктан билесиң? Бир сөз бар. Жубайлар бар, аңгемеси түгөнгөн, амахабат түгөнбөгөн аңгеме деп. Эмне үчүн көп жубайлардын сөздөрү, аңгемелери түгөнүп калып атат? Анткени экөөдөн китеп окуган эмес. Бирөө машинасын айтат, бирөө сериалын айтат. Байкасаңар, үйлөнгөндө, үйгө келгенден кийин аял киши сүйлөгөндө аябай жакшы болот. Чарчап келесиң, кечке начальниктин сөзүн окугансың, досуңдун сөзүн окугансың, бул жакта Роналдо жөнүндө, бу жакта Хабиб жөнүндө, телевизордон, интернеттен сенде информация толо, кечинде келсең аял жашынакай мындай отуруп алат дагы айта баштайт. Андай болуптур да, мындай болуптур да, ана баягы менин досум жашынакай шуба алыптыр да, анын туфлиси бийик, бир сонун туфли алыптыр да, деп бирдекелерди ошол мезгилде укпай койбогу. Эгер укпай койсоң, проблема болот. Неге дебейсиңер? Көп эркектер шаршап келгенден оозунда жактып коет. Эркектин күнүгө сөз запасы күнүгө 1000 эле сөз билесиңер. 1000 сөздү бильярд ойноп, достору менен футбол ойноп, тамак ичип келип, адам көчөдө эле түгөт берет ишинде элечи. Бирок аял үйгө келгенде 5000 сөз менен күтүп алат. 5000 сөз менен. Себеби эркектики күнүгө 1000 сөз, аялдыкы 5000 сөз. Анан аял ошону чыгарып түгөтүш керек да. Кечке чейин балама кыйкырып, жарымын кетирди. Жарымын эмес, ашпаса 500 сөзүн кетирди да. Дагы бирдемелерди айтып, ашпаса 1000 сөзүн кетирет, 4000 сөз менен күтүп алат. Сен сүйлөп атканда чарчадым, оозуңду жап деп койсоң, жаап кала берет, бирок кийинки күнгө 8000 сөз болуп кетет. Ошон үчүн сөз байлык болуш керек. Көп учурда азыр менин келинчегим жок, айта берейин. Мен тамакты ичем дагы, биякта отключение алып коюп, башты уфуп отура берем. Баягы сүйлөй берет, бирдекелерди айтып, каткыр күлүп атканда мен ушер карайт берчи дейт. Ага баары карай айтып бере берет. Менче ошол мезгилде 3000 сөз төгөнгөн болот го. Анан кээде ойлойт элем, ушу сөздү түгөтүш үчүн сериал көрсө, сериал айтып берсе депчи. Бирок ошондон кийин кайра мен оюмдан кайттым. Эмне себептен дегенде сериал 100 серия болсо, менин аялым айтып берсе 300 серияга чыгып кетет да. Ошон үчүн эркек балдар китепти көбүрөөк окугула. Бул үй бүлөдө бактылуу болушко өтө керек нерсе. Мен силерге чындап айтам. Бойдоктор. Убактыңарды текке кетирбей, китепке дос болгула, бул өтө маңыздуу нерсе. Табылды болду.